Бейиш нуру. İslamiyаттын түркүгү Абу Хурайра разияллаху анху. Учурда ыйык 3 айлар кирип келди. Ражап, Шабан, Рамазан. Бул айлардын өзгөчөлүгү Аллахтын мээрим жана ырайымынын мол төгүлүүсүндө. Ананда жүрөктөр тазарып, жүздөр нур чайып, руханий абал атмосферада өзгөчө керемет боло түшөт. Анткени бул айларда ибадаттар артып, көп Куран окула баштайт. Кудум эле Куран түшүрүлгөн айда Курандын алгачкы жолу түшкөн күнүн жана айын эскерип, ошол учурдагыдай атмосфера жашоого аракет кылат эмеспи? Ылайым эле Аллахым бул айларда бизге ушуну сездирсин. Биз да бул айларды утурлай бактылуулук кылымынын риваяттарында сүрөттөп, ошол кылымга күзгүлүк кылган, пайгамбар мектебинин хафызы, эң көп хадис риваят кылган сахаба, тирүү хадис жыйнагы, диндин жана илимдин сактоочусу, унутуунун өзүн унуткан сахаба. Ошол эле кезде мышыктардын атасы аталган Азирети Абу Хурайра разияллаху анху тууралуу айтып берүүнү чечтик. Кандай зат болгон дейсизби? Кең далылуу, тармал чачтуу, кара чалмалуу, кына колдонгондугунан кызыл сакалдуу адам болгон. Бирок бул сахаба жылдызын мынчалык жаркыраткан анын сырткы көрүнүшү эмес, ички ааламы болгон. Ар бири Расулуллахтын деңизинде катылып жаткан бир үмметтей болгон сахабалардын арасынан Абу Хурайранын өзгөчө орду болгон. Азирети Абу Бакыр да, Умар да, Усман да, Али да разияллаху анхулар абдан жакшы көрүшчү. Пайгамбарлар пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам да аны өтө жакшы көрчү дешет. Пайгамбар мектебинде болгону 4 жыл гана окуган Абу Хурайра өзүнүн берекелүү өмүрүндө 5374 хадис риваят кылган. Хадис риваят кылуучулардын ичинен эң көп хадис риваят кылган бул зат. Абу Хурайра разияллаху анхудан кийин Абдуллах бин Умар 2630 хадис риваят кылып экинчи орунда. Үчүнчүсү Анас бин Малик разияллаху анху 2286 хадис риваят кылган. Төртүнчүсү Айша разияллаху анха энебиз 2210 хадис риваят кылган. Андан кийинки кезектерде Абдуллах бин Аббас 1660 хадис риваят кылса, Жабир бин Абдуллах 1540 хадис риваят кылган. Ал эми Абу Саид аль-Худри болсо 1170 хадис риваят кылган. Ооба, Абу Хурайра разияллаху анху кудум эле ушул хадис риваят кылуу милдет үчүн жаратылгандай эле. Күндөрдүн биринде колун көккө чайып, жалынып жалбара дуа кылып жаткан. Аллахым унуттурба, Аллахым унуттурба деп. Бул анын пайгамбарыбыздан үйрөнгөндүгүн унутуп калбоо үчүн ыйлапсыздап суранып жатканы болчу. Ошол учурда Абу Хурайранын кулагына «Омин» деген эң жагымдуу үн угулду. Бул добушту угаар замат серпиле түшкөн Абу Хурайра аркасын бурула караганда кимди көргөндүгүн билесизби? Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды. Ал пайгамбарлар пайгамбарын көргөндө жүрөгү кабынан чыкчудай дүкүлдөп толкундана түшкөн эле. Анткени Аллах элчисинин ошол дуага айткан «Омин» сөзү Аллахтын алдында кабыл болгондугунун жишаны болгон. Бирок Абу Хурайра разияллаху анху муну менен гана жетинип калган жок. Ал атайын бир күнү чыгынып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барат. О Расулалла, сенден ушундай нерселерди үйрөнүп жатам дейсиң. Рухум опколжуп, алып ушчудай эле сезилип кетет. Күн сайын сенден уккандарымды унутуп калбоо үчүн түнү менен кайталап чыгып жатам. Ичимден унутуп калбасам экен деп чочулап жүрөм. Я Расулалла, эс тутумумду күчөтүү боюнча мага батаңды бер. Балдай таттуу хадистериңди таптакыр унутпай калсам, деп айтат. Аллах элчиси кемселиңди чечип анда бер мага дейт. Абу Хурайра үстүндө кемселин шаша-буша чечип бере салат. Расулуллах кемселди жерге жайып, кайыптан колуна кочуштап бир нерселерди алып жаткандай кемселдин үстүнө коюп жатты. Анан ошол кемселди уруп, Абу Хурайранын жүрөк тушуна коюп ага дуа кылды. Азирети Абу Хурайра ошондон кийин бир нерсени унутайын десем да унутпай турган болдум. Кудум эле унутууну унуткан болчумун деп айтат. Кезинде Марван бин Хакам Азирети Абу Хурайранын эс тутумун сыноо үчүн чакырган болчу. Бирок мындан Абу Хурайранын кабары болгон эмес. Андыктан бир катчыны жашырып, ага Абу Хурайранын ар бир сөзүн жазып калууну тапшырма берет. Абу Хурайра келгенде ага бир канча суроолорду берет. Арадан бир жылдай убакыт өткөндөн кийин Марван бин Хакам Абу Хурайраны кайрадан конокко чакырат да баягы эле суроолорду кайра сурап сынайт. Ошондо Абу Хурайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кандай уккан болсо ошондой кылып жооп берет. Аны катчы былтыркы айтканы менен азыркы айткандын арасында бир да тамга айырмасы жок.
жада калса үтүр чекети сөздөрүнүн ортосундагы жасаган тынымдарына чейин опокшош деп тастыктаган экен. Азирет Абу Хурайра Аллах тартуулаган ошол кереметтүү жөндөмү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашаган алтындай болгон 6-чы кылымды алып, биздин замандарга чейин жеткирип берүүчү көпүрө болгон десек жаңылышпайбыз. Аллах андан ыраазы болсун. Эс тутуму ушунчалык өткүр болгондуктан Мадинага биринчи күнү келгендеги имамдын намазда окуган сүрөлөрүндө дал бүгүнкүдөй эстегендигин айтат. Хижраттын 7-жылы болчу. Мусулман болгонго чейин Йемендин Давс уруусундагы өз орду бар наабайчы болгон экен. Бирок Туфайл бин Амрдан Аллах элчисинин наамын уккандан кийин анын жашоосу таптакыр башка нукка бурулду. Анын ыйман келтирген жүрөгүнө тандырдын чогунан да ысык бир чок түшкөн эле. Күйдүм чок деп ушул абалга арнап ыр чыгарса жарашчудай. Ичтен күйүп, ордунда тура албай, бүт баарын таштап пайгамбарын көздөй канат байлап учкусу келчү. Акыр аягы Мадинаны көздөй жолго аттанып, ошол жылы өз хижратын баштаган. Мадинага чейинки созулган жолунда бүтпөгөн түндөрүн, өтпөгөн күндөрүн жемелеп ырда төгүп ичкен жарыктык. Түндөр кара, жолдор алыс, дүйнө тар. Узун болду, узак болду бул сапар. Куткаруучу адашкандык сазынан анык билем, жалгыз ушул жолум бар. Абу Хурайра иштен сыздап, Расулуллахты көрүүгө зар болуп, бирок ошол зарлык менен бар болуп жол артып келе жатты. Жүрөгүндө түтөнгөн жалындай кызыл чок акыр аягы пайгамбарын көрүү менен гана басылмак. Кана эми биз да көрө алсак, кана эми биз ага жолугуп дартыбызды айтсак, кана эми азыркы күндөгү зулумдуктарды ага айтып арыздансак. Кудум эле кечинде жумуштан келген атасына арызданып ыйлаган жаш баладай, биз да ага арызданып дартыбызды төксөк. Кана эми. Бирок мең түрдүү күнөөлөрдүн арасында ошол улуу затты түшүбүздө да көрө албас болдук. Көрсөк эле пайгамбарыбызга кайсы жүзүбүз менен карамакпыз? Бул да өзүнчө жоопсуз суроо. Аллахым, бейиштен сенин жамалың менен кошо аны да көрүүнү насип эт деген дуа жана үмүт менен гана жашайбыз. Эмне кыла алабыз? Абу Хурайрага кайталы. Абу Хурайра Мадинага келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбар жактарда жихад кылып жүргөн. Дароо Хайбарга бет алып, Аллах элчисин көрүү кыялына жетишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайраны бир көргөндө эле анын ичинде катылып жаткан берметти байкады. Абу Хурайрадан атын сураганда ал Абду Шамс деп жооп берди. Башкача айтканда күндүн кулу деген маанеге келет эле. Жок деди Аллах элчиси. Сен Абдурахмансың. Рахман болгон, ырайымдуу болгон Аллахтын кулусуң. Бул сөздөн кийин Абдурахман Аллах жана анын элчисине болгон сүйүү менен дагы бир ирет серпиле түштү. Кудум эле ысым менен кошо өзү да өзгөргөндөй абалда эле. Эми чындап мусулман болгондой сезди өзүн. Бирок ал биздей болуп өз жыргалчылыгынын артынан кууп, намазымды огуп койсом эле жетет деген жок. Башкача айтканда жеңил бир мусулманчылыкты кабыл кылган эмес. Көпчүлүгүбүз ошондой эмеспизби? Намаз жана орозо менен гана жетинип калабыз. Исламият үчүн бир нерсе кылуу керектигин көрсөк же уксак шылтоо фабрикасы сыяктуу ар кандай шылтоолорду өндүрө баштайбыз. Ичибизден болсо өзүбүздү кантсе да бул ишти кыла турчу башка бирөө чыгар деп жооткутобуз. Аракет кылып бир нерсе кылууну жасалуусу керек болгон ишти жасоодо ар дайым башкаларга табыштайбыз. Дүйнө дегенде, өзүм дегенде өгүз боло түшсөк, акырет дин дегенде торпокта боло албай калып жатабыз. Ыйманыбызды куткара турчу бекер сабактар турганда даяр сүттү эмүүдөн жалтанган торпоктой болуп жатканыбыз жалганбы? Ислам байрагы бизге сунулат да, биз болсо акырын жерге коюп коебуз. Бирөө келип алат да дейбиз. Бирок Абу Хурайра андай кылган жок. Ал бардыгы убактысын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында өткөрүп, анын изинен калбай жүрө баштаган. Абу Хурайранын башка иши жок беле десеңиз, ошол учурдун эң чоң талаптуу кесиптеринин бири болгон наабайчылык өнөрү бар болчу. Бирок ал исламиятка келүүдө ансыз деле кеч калдым. Эми мындан кийин пайгамбарыбыздын бир көз ирмеминде өткөрүп жибергим келбейт деп, иштен да динди алдыңкы орунга койгон. Атүгүл үй беле да курган эмес, үйлөнгөн да эмес. Арине, адам баласына сахаба сыяктуу күн түнүн берип кызмат кылуу менен жөн гана акчасын берип кызмат кылуу эшиктери ачылган болсо, эч ойлонбостон биринчи эшикти кагуусу абзел. Анткени мындай кызмат кылуу ары оор болсо, ары улуу иш. Анын үстүнө исламиятка мынтип кызмат кылган адамдын эсеби өтө аз санды түзөт. Анткени мынтип кызмат кылуу шарапаты ар кимге эле насип боло бербери бышык. Өзүм амал кыла албагандан кийин муну сиздерге айтуу мен үчүн абдан кыйын. Балким
айткан тилге караганда уккан кулак жакшы түшүнөр деген ниет менен айтууга мажбурмун. Анткени аны жазууда айтууда бүгүнкү күндө биздин милдетибиз. Азирети Абу Хурайра исламияттын муктаж болгон тармагын кемеңгер акылы менен көрүп, баамдап өзүн жалаң гана хадис топтоп жаттоого арнаган. Эгер Абу Хурайра нан улук, мен да адамдардын нанын камсыздап, айрымдарына бекер нан таратайын, ушундайча сооп табайын деген болгондо, анда исламияттагы көп маселелер түйүн сыяктуу жоопсуз калмак. Арине, Курандын эң чоң можизасы Абу Хурайра сыяктуу сахабалар болушкан. Курандын Инжил Таураттай болуп бузулбастан бүгүнкү күнгө чейин жетип келүүсү можиза эмес да эмне? Ал эми Курандын мааниси туура түшүрүлүүсүндө хадистердин орду болуп көрбөгөндөй зор. Кылымдар бою пайгамбар үчүсүндө биз сүйлөйлү дегендер өз ойлорун кооздоп шөкөттөшүп, хадистердин эмне кереги бар? Куран бизге жетет деген сөздү айтып келишти. Динсиздер жана эки жүздүүлөр хадистерге чабуул жасоодо Абу Хурайрага да асылып жөн коюшкан жок. Эң көп хадис риваят кылган Абу Хурайра экени баарына 5 колдой маалым эмеспи? Андыктан Абу Хурайраны жок кыла алышса, хадистерди да жок кыла алышмак. Анын артынан ислам дини өзүнөн өзү кыйрап жок болот эле. Элестетиңиз, намаз кандай окулат, ажылык кандай жүргүзүлөт, зекет кантип берилет? Бул суроолорго жооптун баары Азирети Абу Хурайра риваят кылган хадистерде. Абу Хурайра жок болсо, бул ибадаттар да жок болмок. Бул ибадаттардын баары динибиздин түркүктөрү эмеспи? Анда экен, бул ибадат боюнча хадистерди айтып бизге чейин жетип келүүсүнө себеп болгон Азирети Абу Хурайра да динибиздин тиреги. Ошол себептен да Азирети Абу Хурайранын дарегине көп таштар ыргытылган. Абу Хурайра деген сахаба болгон эмес, аны Имам Бухари менен Муслимдер ойлоп табышкан, дешкен кара мүртөс наадандар. 4 жыл ичинде Абу Хурайранын мынча көп хадис риваят кылуусу ишенерлик эмес деп Абу Хурайраны өздөрүндөй элестетишкен албайкуштар. Алардын айтымында Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында 23 жыл бою жашап, болгону 143 хадис риваят кылып жатса, Абу Хурайра 4 жылда 5374 хадисти кантип риваят кылды экен дешкен. Устат Бедиузаман Саид Нурси болсо, бул боюнча көп хадис риваят кылган сахабалардын орток өзгөчөлүгү пайгамбар менен көп жашагандыгында эмес, тескерисинче пайгамбардан кийин көп жашагандыгында деп айтышат. Тагыраагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзү терүүсүндө хадис риваят кылуунун муктаждыгы болгон эмес. Ал о дүйнөгө кеткенден кийин гана ушул муктаждык пайда болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Азирети Абу Бакыр болгону 2 жылга жакын жашаса, Абу Хурайра 48 жылга жакын жашаган. Кезинде сахабалардын деле Абу Хурайранын риваят кылган хадистерине карата сын айткан учурлары болгон. Мисалга, Айша энебиз разияллаху анха Аллах элчисинин жанында ошончо жашап, ушул хадисти уккан эмес экем, сен каяктан уктуң дегенде, энеке, менин колум байлагыдай кара анаарга колумда күзгүм, сүртүнөргө көзүмдө сурмам да жок эле. Мен кылаар ишим пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күзөтүү гана болгон деп жооп берген. Бул жооптон Айша энебиз Абу Хурайраны жылмая карайт. Бул жылмаюу жөнөкөй жылмаюу эмес эле. Айша энебиздин Абу Хурайраганы тастыктоосу болгон. Туура. Анык хадис жаттап, риваят кылуу үчүн өтө чоң мээнет да көрсөткөндүгүн да баса белгилеп кетишибиз керек. Абу Хурайра Аллах элчисинин жанынан жылбай, анын ар бир сөзүнөн кадамына чейин ымдап, жаң соолорунан жылмаюусуна чейин кунт коюп жаттап, эч бир нерсени көз жаздымында калтырган эмес. Кудум эле демин дагы ичине жутпастан көзүндө ирмөөстөн бүткүл дитин пайгамбарыбызга гана бурган. Бүгүнкү күндө көптөгөн диний маселелерди айкындаткан хадистерде Абу Хурайранын суроолорунун орду чоң. Өзүңүз бир ойлоп көрүңүз. Ар дайым гүл жыттуу пайгамбарынын изинен калбай, анын оозунан чыккан илим шербетин ичип, анын марифат дасторконунда отурган адам курсагынын ачканын эстөөсү мүмкүнбү? Азирет Абу Хурайра жашоосунда бир нерсе унуткан болсо, чет курсактын артынан чуркоону унуткан. Абу Хурайра көбүнесе ач жүрчү. Бул боюнча батынып кимдир бирөөгө да айта алчу эмес. Ошондой күндөрдүн биринде Намави мечитинде куптан намазын окуп бүтүшкөн болчу. 4 күндөн бери наар тата элегиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын изинен калбай жүрүүнүн машакаты менен же кандайдыр бир иш кыла албайт, же ач курсактын камын көрө албайт. Бул боюнча бирөөгө барып ооз ачуудан да тартынат. Куптандан кийин Азирети Абу Бакырдан айрым аяттарды сурамыш болду. Максаты Абу Бакырдын Абу Хурайраны абалынан түшүнүп, үйүнө тамакка чакырып калса болгон. Бирок Азирети Абу Бакыр анын абалын түшүнгөн жок. Ошондой эле таризде мечитте бир гана Усман калган болчу. Барып андан да ошол аяттар боюнча сурады.
alдағы аяттарды түшүндүрүп, бирок абалын байкабастан үйүнө кетти. Абу Хурайра башын жерге салып, "Сабыр кыл, эй Абдурахман, сабыр кыл" деди. Курсагынын ачкалыгынан же көзүнө уйку келбейт. Ал дагы аз келгенсип түн дагы суук болчу. Абу Хурайра колдорун колтугунун астына катып, үч бүктөлүп, мечиттин бир бурчуна отура кетти. Капысынан караса бир көлүкө басып келе жаткандыгын байкады ал. Анын жүзүнүн нурунан тааны салды. Айлуу түндө айлананы жаркыратып, пайгамбарлар төрөсү келе жаткан. Айша энебиз караңгыда бир нерсесин таппай калганда, Аллах элчисинин жүзүн жоготкон жерине жакындатып, анын нуру менен тапчу экен. Пайгамбарыбыздын жүзү ушунчалык кулпуруп, нур чайып турчу дейсиз. Абу Хурайра да анын жүзүн көргөндө дартынын баарын унутуп салчу экен. Абу Хурайра: "Я Расулалла, түн бир окуңда эмне уктабай жүрөсүз?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээримге толо үнү менен: "Сени уктатпаган нерсе мени да уктатпады" деп айтат. Азирети Абу Хурайранын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мужизасы менен курсагын тойгозгондугу боюнча Устат Бадиузаман хадис китептерине таянуу менен бир канча мисалдарды келтирет. Бирөөсүндө Азирети Абу Хурайра ач болчу экен. Аллах элчисинин артынан ээрчип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө киришет. Караса, бир чыны сүт үйгө белек катары келгендигин көрүшөт. Расулуллах ага Суфа мектебиндегилерди чакырууну буйруйт. Абу Хурайра: "Мен ичимден бул сүттүн баарын мага араң жетет. Мен аябай ачкамын" деп ойлодум. Бирок пайгамбар буйругу болгондугунан айтылгандардын баарын чогулттум. Мектептен келгендердин жүзү тең сүттү ичкиси келип турган. Расулуллах аларга ичир деп буйруду. Мен да чыныдагы сүттү ар бирине узатып чыктым. Ар бири тойгончо ичишет. Анан мен кийинкисине сунам. Ушундайча ар бири ичип, Суфа мектебинде сүт ичпеген бирөө да калган жок. Анан ал мага: "Бир сен экөөбүз калдык, кана ич" деди. Мен да ичтим. Ичкен сайын ич деп айтып жатты. Акырында мен: "Сизди акыйкат менен жөнөткөн затка касам ичип айтам. Иче турган жер калган жок" дегенден кийин гана өзү алып "Бисмиллах" деп ичти. "Аш болсун" деп жазылат. Сахаба болуу мүмкүн эмес. Ал эшик эчак жабылган. Сооп жагынан да алардан аш өтүү да мүмкүн эмес. Анткени себеп болуу кылганга барабар эрежеси менен биздин ар кылган жакшылыгыбыздын сообу аларга да жазылып турат. Бирок алар сыяктуу алардын мисалын чагылдыра алуу мүмкүн. Бүгүн деле Абу Хурайрадай болууну кыялдангандар жок эмес, бар. Бирок бул кыял менен эле ишке ашып калбайт. Ач көздүк менен каалоо аркылуу, өжүрлөнө тырышуу менен болот. Андай болуу сени уйкусуз калтырат, ач калтырат. Бирок артта калтырбайт. Мейли башкалары жатаар алдында эртең таба турчу акчасын ойлонсун. Келиңиздер, ушул бир уч адам үммөттүн эртеңин ойлоп ойгонолу. Азирети Абу Хурайра ошондой эмес беле. Акыйкат диндин жайылуусунда теңдешсиз жөндөмдүүлүккө ээ болгон Абу Хурайра бардык сахабалардын алкоосуна ээ болгон. Аллах да андан ыраазы болсун. Аны Абу Хурайра кылган, анын алган дуалары да болгон десек жаңылышпайбыз. Бүгүн деле үммөт Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят деп ага дуа кылуу менен баштап жаткан жокпу? Азирети Абу Хурайранын өрнөктүү бейнеси эненин пайгамбардын жана үммөттүн дуасын алуунун маанилүүлүгүн көрсөткөн окуялардан. Азирети Айшанын энесине үйрүлүп түшүүдө Абу Хурайрадан да өтөөр бирөөнү көргөн эмесмин деп айткан жайы бар. Саламдашканда да, коштошоордо да апасынан жылуу сөзүн аябай, эненин дуасын да алып турчу. Саламдашаарда "Сизге Аллахтын саламы, рахматы, берекеси болсун" деп айтчу Абу Хурайра апасына. Апасы да "Аллахтын рахматы, берекеси, кечирими сага да болсун" деп жооп калат. Анан Абу Хурайра: "Мени кичинемден чоңойткон, мен үчүн уйкусуз калган, мен үчүн түмөн түйшүк ойлорго кабылган энеме Аллах ырайым кылсын" деп дуа кылат. Апасы болсо: "Карыганымда мени унутпаган, ошончо иши болгонун карабай, ишин, жумушун шылтоолобогон, ар дайым алабалымда сураган Абу Хурайрага Аллахым ырайым кылсын. Аллах уулума ээ чыксын" деп батасын берип узатчу. А биз болсо мындай сөздөрдү айтуудан уялып, тартынабыз. Бул кичинелигибизден мындай сөздөрдү угуп чоңойбогондугубуздун натыйжасы. Анткени адам жашоосунда кандай гана сөздөрдү угуп чоңойсо, оозунан да ошондой сөздөр чыгат. Сөгүш угуп чоңойгон адамдын оозунан сөгүш, ширин сөздөрдү угуп чоңойгон адамдын оозунан да ошондой ширин сөздөр чыгат. Андыктан балдарыбыздан ширин таттуу сөздөрүбүздү аябайлы. Колдон келсе уялып нетпейли, ата-энебизге деле сүйөөрүбүздү тез айтып, тилибизди көндүрөлү. Анткени жакшы сөз айтуунун, сүйүүнү айтуунун уяты жок.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бири-бириңерге сүйүүңөрдү билдиргиле деп буйруйт. Бул боюнча кененирээк токтолсом болот эле, бирок азыр сөз Абу Хурайра разияллаху анху жөнүндө. Абу Хурайранын апасы келели кечке уулуна батасын бергени менен али ыйманга келе келе. Андыктан апасы аны кез-кезде жакшы ишиңди таштап салдың деп кейип жемелеп да калчу. Ага чейин алар Йеменде жашап жүргөндө оокаттуу кишилерден болушкан. Абу Хурайра исламият менен таанышкандан кийин илимге болгон чаңкоосунан улам дүйнөдөн жүзүн үйрүп, күндүр түндүр Расулуллахтын жанында эле жүрүп калган. Ошол себептен иштеп акча табууга убактысы болгон эмес. Бирок бул жокчулук апасынын көкөйүнө жеткен эле. Апасы баласын түшүнө албай, тешиң барда таш чайнабайсыңбы? Кылам десең, элде жок мүмкүнчүлүктөрүң болсо, Йеменди таштап келип эмне таптың бул жерде? Эмнеге жеттиң? Деп күңкүлдөп сүйлөнүп калчу. Жашы болсо бир топко барып калган эле. Мына ошондон улам Абу Хурайра кычаалат ойго кабылып, кабатыр болбой койчу эмес. Ал апасынын ыймансыз кетүүсүнөн коркчу. Я Расулалла, энеме дуа кылыңызчы. Канча жылдан бери айтып түшүндүрүп келем, бирок ишенбей жатат. Каарып да калды. Ыймансыз кетүүсүнөн чочулайм дейт. Аллах элчиси алакан жайып колун көтөрдү. Абу Хурайра Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кантип дуа кылаарын да укпастан үйүнө карай чуркап жөнөдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колун жайганы, колун көтөргөнү ага жетет болчу. Анткени ошол куттуу колдорду Кудайым такыр бош кайтарчу эмес. Чуркап келип үйдүн эшигин каккылады. Бирок эч ким ачкан жок. Кайра каккыласа да эч ким ачпады. Эшикти катуу түртүп киргенде апасы жаңы эле жуунуп чыккан экен. Ооба, Аллах элчисинин дуасынын жүрөгүнө хидаят келип шахадат келтирүү үчүн гусул дааратын алган турбайбы көрсө. О Аллахым, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматына берген руханий жана материалдык ырыскыларыбызга береке бер. Абу Хурайра Аллах элчисинин алдына чуркап сүйүнчүсүн айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын кубанычын тең бөлүшө, колдорун жайып, "О жараткан эгем, Абу Хурайраны да апасын да үммөтүмө сүйдүрт" деди. Ооба, Азырет Абу Хурайраны сүйөбүз. Ага болгон сүйүүбүз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үммөт болуунун бир бөлүгү. Абу Хурайранын өз аты Абдурахман болчу. Бирок лакабы мышыктардын атасы деген мааниге келген Абу Хурайра. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайранын жеңинин ичинде бир нерсе кыймылдап жаткандыгын көрдү. Анын эмне экендигин сураганда, Абу Хурайра чапанынын жеңинен бир мый мышык алып чыгат. "Я Расулалла, бул менин мышыгым, мен аны аябай жакшы көрөм. Аны бир дөңсөөдө багып, кечинде бирөө бир нерсе кылбасын деп жанымда алып жүрөм" деди. Ааламдын сыймыгы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мышыктын баласына мээримдүү назары менен карап жылмаят да: "Я Абу Хыр, я Абу Хурайра, мышыктардын атасы" дейт. Арадан жылдар өтсө да Абу Хурайра бул эскерүүнүн рахатын такыр унуткан жок. Ананчы Аллах элчиси ага жылмая караган болчу. Кантип унутсун? Ал Абу Хурайра атын сыймыктануу менен алып жүргөн. Адамдар аны чакыраарда өз атынан атап чакырышчу болсо, дароо "Мени Расулуллахтын чакыргандыгы сыяктуу чакыргыла" деп эскертчү экен. Ичинен тамагы боолуп, моңкона Расулуллахты эстеп кетчү ошондо. Пайгамбар мечитине ар барганында өткөн күндөрдү эстеп, хадис айтаарда көзү жашылдана түшчү дешет. Анын өзгөчө бир илимий тереңдиги бар эле. Устат айтат го: "Жол көрсөтөр аалым кой сыяктуу болуусу керек. Куш сыяктуу болбоосу абзел. Куш балапанына кусунду берсе, кой козусуна сүтүн берет." Башкача айтканда, куш жегенин сиңирбей туруп берсе, кой жеген чөбүн сиңирип, козусуна сиңире ала тургандай кылып берет. Чыныгы аалымдар да бере турган илимин башта өзүнө сиңирип, андан кийин гана адамдардын кабыл алуусуна, түшүнүгүнө ылайыктуу бир көрүнүштө берет. Сүт кан менен зааранын ортосунан чыкканы менен бир тамчы кан же заара аралашпай чыгат деп айтат устат. Дал ошол таптаза сүттөй кылып ар бир аалым илимин берерде бир тамчы менменсинүү, бир тамчы текебердик, бир тамчы кожо көрсүн, эл көрсүн сезимин аралаштырбастан эхлас менен элимин тартуулоосу абзел. Азырет Абу Хурайра да ошондой аалымдардын катарында эле. Кусуп бербестен сиңирүүгө ылайыктуу бир таризде берчү. Бир жолу Амавилер учурунда Абу Хурайра адамдардын соода сатыкка бой таштап кирип кеткендигин көрүп кусаланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнөн бир канча жыл өткөн болчу. Күндөрдүн бир күнүндө Мадина базарына түшкөн Абу Хурайра базардагыларга ушинтип айтты: "Эй базарчылар,
Карасам кудум эле пайданын артынан чуркап жүрөсүңөр. Бирок эмнеден гана куру калып жатканыңарды билбейсиңер, деди. Алар: "Эй Абу Хурайра, эмне деген турасың?" дешти кызгыша. Абу Хурайра: "Мечитте Аллах элчисинин мурасы таратылып жатса, силер бул жакта жүрөсүңөр. Барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мурасынан өз үлүшүңөрдү алып калгыла", деп айтты. Алар: "Кайсы мечитте таркатылып жаттыр, о Расулуллахтын досу?" дешти. Абу Хурайра: "Набави мечитинде", деди. Бул сөздү угаар замат адамдар мечитке карай шаша-буша чуркап жөнөштү. Ойлорунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын согуштан түшкөн олжолору бир канча жылдардан кийин араңдан зорго топтолуп таратылууда деп ойлошкон. Алтын жакыт алмаздарды алуу үчүн бүгүн ким болсо да чуркамак. Эмесе бул Азирети Абу Хурайранын соодагерлердин тилинде түшүнө ала тургандай өңүттө берген сабагы болчу. Андыктан бир аздан кийин жанагы адамдар кабактары бүркөлө кайтып келишти. Абу Хурайра алардан: "Силерге эмне болду?" деп сурады. Алар: "Биз мечитке бардык, бирок ал жерде эч ким жок экен, эч нерсе таратылбай экен", дейт. Абу Хурайра: "Мечитте эч кимди көргөн жоксуңарбы?" деп сурады. Алар: "Көрдүк. Бир бөлүк адамдар намаз окуп, бир бөлүгү Куран окуп жатышыптыр." Азирети Абу Хурайра: "Ай бай болгурлар, Аллах элчисинин мурасы мына ошолор да", деди. Ооба, пайгамбарлар артынан мурас кылып бир тыйын алтында мал-мүлктө калтырышпайт. Алардын мурасы акырет азыгы болот. Кана эле ушул даанышмандыкка тола сабактан үлүшүбүздү ала алсак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес беле: "Мен үммөтүмө эки нерсе калтырдым. Бири Куран, экинчиси сүннөтүм", деп. Бүгүн Азирети Абу Хурайранын сабагы бир эле базарчыларга эле эмес, дүйнөнү куруп бутка туруу үчүн чуркап жүргөн баарыбызга тийиштүү. Дүйнөгө чуркаганчалык мечит медресеге чуркадыкпы? Телефонго жабышканчалык сүннөткө жабыштыкпы? Бизге фараон, карундардан калган мурас маанилүүбү же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан калган мурас маанилүүбү? Албетте, пайгамбарыбыздын мурасы маанилүү дечи, бирок напсыбизден келген жооп кандай гана аянычтуу. Аллахым бизге Азирети Абу Хурайрадан сабак алууну насип кылсын. Ал кишинин баяны чанда кезиккен баяндардан. Кайсы бир сахабанын "Мени аздардан кыл, мени аздардан кыл" деп дуа кылганы сыяктуу эле бар. Жараткан эгем сапаттуу нерсени барктуу болуусу үчүн аз жаратат экен. Таштар көп, асыл таштар аз. Жапайы чөптөр көп, гүлдөр аз. Өсүмдүктөр көп, жаныбарлар аз. Жаныбарларда көп, адамдар аз. Адамдарда көп, мусулмандар аз. Мусулмандарда көп, аалымдар аз. Аалымдарда көп, такыбалары, ыхластуулары аз. Көрсө кеп санда эмес экен, сапатта экен. Бүгүн адам баласы жалаң эле сандардын үстүнөн мамиле түзүп калганы ачуу чындык. Ооба, бул кылым сапатка эмес, санга, формага маани берип калды. Адамдар соц тармактарында өзүн сүйдүрүүгө, сөз болууга, өз катталуучуларынын санын көбөйтүү аракетинде далбастап жүрүшкөн. Баарыбыз эсепке гана маани берип калбадыкпы? Эсеп менен сүйлөшөбүз: канча үйүң бар, канча машинаң бар, канчага алдың, канчага саттың, канча катталуучуң бар. Канча көрүүчү болуптур, канча адам жактырыптыр, канча айлык алдың. Бүт нерсенин баасын эсептер менен тартып бычууга аракет кылып жатабыз. Жашообузда жалаң гана сан эсептин сүйлөп калганы сиздин оюңузча канчалык туура? Анчалык санга маани берет экенбиз, тапкан ырыскысынын канчасы адал экендигине, канча адамдын дубасын алгандыгыбызга эмнеге кызыкпайбыз? Эмнеге биз ошого умтулбайбыз? Деңиз жээгинде эсепсиз кум атомдорунун бир алмаз баасына да арзыбашы баарыбызга маалым. Бул акыйкаттан улам бизди канча адам угуп, канча адам көргөнү деле жеке мен үчүн кызыгы жок болуп калды. Бир артисттин уятсыз түшкөн сүрөтүн миллиондоп көрүшүп, акыйкатты укканга келгенде миңге да жетпей калары кашкайган чындык. Анткени как деген карга көп да шуу учкан бүркүт аз. Арылдаган кандегиттер көп да күркүрөгөн арыстан аз. Ишенимдүү түрдө айта алам, бул акыйкатты угуп жаткандарда салыштырмалуу өтө эле аз. Анын ичинде угуп амал кылуучулар андан өтүп аз. Биз дагы ошол аздардын ичинен орун алалы. Бадыр согушунда мусулмандар болгону 313 киши болушчу. Ошондо алар сан жактан аз болсо да сапат бар эле. Бүгүн мусулмандар көппүз, бирок тилекке каршы оорлугубуз, таасирибиз жок. Анткени баары үйүнүн санын көбөйтүү менен, банктагы эсебин чоңойтуу менен алек. Көптүктөр бизди арбап, эсептер бизди алдап жатканын унутпасак кана. Унуткан адамдарга Абу Хурайранын өмүр таржымалы үлгү алар сонун өрнөк болуп берер.
Анын жашы 78-ге барып калганда, жашоосунун акыркы демдерин жашап жаткан. Достору аны жоктоп, хужурасына киргенде, моон жүнү бошой ыйлай баштады. Достору: "Я Абу Хурайра, пайгамбар менен жолугууга ашыккан сен эмес белең? Бул ыйлаганың эмнеси?" деп сурашат. Ошондо Абу Хурайра: "Жол узун, акырет азыгым аз, кантет экем. Акыбетим бейиш болобу же тозокко кетемби, муну билбегендигимден ыйлап жатам", деди. Макул. Абу Хурайра ушинтип жатса, биз эмне дейбиз, достор? Анын бул кабаты боюнча Рисалай Нурда да баяндалат. Анда айтылуусу боюнча, Абу Хурайра жана Хузайфа сыяктуу маанилүү кишилер болгон топко Аллах элчиси: "Араңарда бирөөңөрдүн теши тозокто Ухуд тоосунан да чоң болот" деп айтат. Абу Хурайра бул боюнча: "Ошол топтон акыр аягы мен менен бир гана киши калгандыгынан мен корктум. Анткени башкалары ыйманы менен эле шейит кетишкен болчу. Кийин жанагы адам Ямама согушунда Мусайлиманын тарабына өтүп, динден чыккан абалда өлтүрүлдү" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берген кабарынын акыйкат чыкканын тастыктап эскерет. Өлүм төшөгүндө жатканда Абу Хурайра өлүм алдында ошол чочулоосун дагы бир ирет эстеп кетти. Ошол учурда Аллах элчисинин жытын искегендей болду. Бул жупар жыт аны Расулуллахтын акыркы учурларына жетеледи. Мадинанын көчөлөрүндө сүйүктүүлөр сүйүктүүсүнүн өлүм кабары жайылган болчу ошондо. Эл башына караңгы түн түшүп, көк ыйлап, булбул боздоп, таш сыздап, сахабалар ыйлап жатышты. Абу Хурайра болсо жандай көрүп, жанында жүргөн сүйүктүүсүнөн ажыраган бир жаралуудай болчу. Ажырашуунун азабына эми кантип чыдашмак? Бүт нерсе пайгамбардын жылмаюусу менен жаркырап турчу. Аалам анын барлыгы менен маанилүү эле. Эми болсо ал кеткенден кийин дүйнөнүн бүтүндөй өңү кетип, ааламдын жүзү бозоро түшкөн эле. Пайгамбарсыз күндөргө кантип чыдашмак? Эми намазда анын үнүн уга алышпайбы? Мындан ары анын жытында бир жолу жыттай алышпайбы? Ошол ажырашуунун артынан далай күндөр, жылдар өткөн болчу. Абу Хурайра өлүм төшөгүндө жаткандагы көңүл жубатаар себеби да бир гана ошол болду. Пайгамбарына жолугуу. Анын жыпар жытын жүрөгүн кандыра искөө болду. Жараткан эгем бизди да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кезиктирсин. Жүрөгүндө пайгамбарыбыз менен Абу Хурайра менен азыртан кезиккендерге да саламдар болсун. Баарыңыздарга Аллахка аманат кылуу менен бирге ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Beyiş nuru.